келип атат, бирөө запрос жиберип атат. Абдан эфирге чыккысы келип жатат окшойт. Баарыңыздарга кутман таң. Ассаламу алейкум. Жаңы кошулгандар экен. Жакшы эс алып турдуңуздарбы, урматтуу катышуучулар, бриллианттар, жеңүүчүлөр? Кутман таң. Азыр мен сетте да көз коюучу. Сонун таңда сиздер менен аба толкундарында жолугушуп, ушунчалык сонун иштерди кылып жатканыбызга Аллахыма миң мертебе шүгүр. Ден соолугубуз чың, аман эсен, алсаныбыз аман, тынчтыкта өзүңдүн үстүндө иштөө деген бул эмне деген билдирет? Бул жашообуз берекелүү, биз бактылуубуз дегенди билдирет. Анткени канча жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Сиздер ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп жатасыздар, өзүңүздөрдү күн сайын жакшыртып жатасыздар. Күн сайын өзүбүздү 1% жакшырткан болсок, биз бир жылда өзүбүздү 365% жакшыртат экенбиз. Элестеткиле, бул канчалык деңгээлде өзүңдүн үстүндө иштөө дегенди билдирет да. Ошондуктан баардык нерсе майда нерселерден башталат да. Ошон үчүн майда нерселерге көңүл буруш керек. Ошо майда нерселерди күн сайын тажабастан, эрикпестен, ананкы калтырбастан, майда нерселерди кылып атып, биздин жашообуз укмушудай сонун жакка өзгөрмөкчү да. Бардыңыздарга дагы бир жолу ассаламу алейкум. Көрүп жатканыңа кубанычтамын. Кош келдиңиздер демекчимин. Бүгүнкү түз эфирге азаматсыздар, бардыңыздар, даяр туруптусуздар, сразу кошулуп көп кармабай сабакты баштай берели. Бүгүнкү ким көчөкү тапшырманы аткарды? Жаза ким аткарды? Көчө ар бир күндүн сабактары ушунчалык кызыктуу, ушунчалык сонун болуп баратат. Бул марафонду экинчи жолу, үчүнчү жолу окугандар бар. Бизде катышуучулар уже экинчи, үчүнчү жолу окугандарда абдан сонун өзгөрүүлөр болуп жатат. Эмне себеп дегенде, анткени биринчи жолу адам мээси көп нерсени кабыл албай коюшу мүмкүн, даяр болбошу мүмкүн. Же болбосо бир эле жолу укканда эмес, эмне 2 жолу, 3 жолу укканда эмне болуп баштайт? Уже кадимкидей терең, кененирээк сиңип баштайт, кененирээк өзгөрүүлөр болуп баштайт. Уже бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Кадимкидей нейрондор өзгөрүп баштайт да. Ошондуктан сабакты 2 жолу, 3 жолу угуп, ал сабакты башка 3 адам менен минимум бөлүшүп, плюс тапшырмаларды аткарганда эмне болуп баштайт? Кадимкидей бизде менталдык деңгээлде, именно мээбизде, денебизде өзгөрүүлөр башталат. Качан бизде өзгөрүү болсо, биздин айлана чөйрөдө өзгөрүү болот да, билесиздер. Ошондуктан эфирди жөн эле көрүп коюш керек эмес, эмне кылыш керек? Тапшырманы аткарышыбыз керек, сөзсүз түрдө, урматтуу жеңүүчүлөр. Анткени тапшырманы аткарып жатып, бизде өзгөрүү пайда болот да, бизде осознание келет, осознанность келет, теманы өттүңүздөр, осознанность деген теманы. Ошол осознанность именно тапшырманы аткарганда келет да. Кимде кандай түшүнүктөр пайда болду? Кимде кандай чечимдер пайда болду ошол тапшырмадан кийин? Ким кандай чечим чыгарды? Так, ошол жөнүндө жаза кетиңиздер, аз 1 мүнөт. Ким кандай чечим чыгарды? Азаматсыз Гүлнеже, позитив, чечкиндүү чечим дейт. То есть мындан ары мен чечкиндүү адам болом деп, позитивный адам болом дейт. Мен мындан кийин роль спасателя болбойм деп, эч кимди сактабайм. Биз либо жертва болуп алат экенбиз көбүнчө учурда, өзүңүздөр байкадыңыздарбы? Же көбүнчө учурда спасатель, сактоочу болуп алат экенбиз да. Бирөөнү сактап эле, ал сурабаса деле өзүбүз барып эле сактоочу болуп алабыз, спасатель болуп алабыз да. Эмне болуп алабыз? Көп учурда скорый помощтун ролун аткара алабыз да. Кыялдар, биздин максаттар ишке ашпайт, эмне боло беребиз? Баягы эле жашоо улана бермекчи да. Ооба, мен өзүмдү аттанбачымын дейт. Сиз да аттанбасаңыз эле, бирок сиз да аттанган адамдарды уксаңыз, эмне болот? Сиз жертваларды чогултуп алгансыз да. Айлана чөйрөңүздө бүт жертванын баарын чогултуп алып эле, аларды эмне кылып берчүсүз? Спасать ете берчүсүз да. Эмне боло берчү? Сиздин жашооңуз артта калып калган, сиз башка адамдардын жашоосун спасать этип эле, башка адамдардын жашоосун, башка адамдардын эмоциясын өзүңүзгө тартып алып эле ошо менен жашай берчүсүз да. Курмандык абалдан чыгып, куткаруучу болбогонго аракет кылмай болдум дейт.
Мен Лазакатчын Азамат, мен канчалык уксам, ушунчалык өзгөрүп баратканын байкадым дейт. Видите, именно наоборот, көп жолу уккан сайын ошол нерсе тереңирээк сиңип, ошол нерсе уже на уровне подсознания, түпкү сезимге, көмүскөгө кирип, уже өзгөрүүлөр сезиле баштайт да. Ошондуктан марафонго жаңы катышып аткандар өзүңүзөргө чечим чыгарып коюңуздар. Бул марафонду бир эле жолу эмес, 2-3 жолу өтөм депчи. Анткени ошондо кадимкидей өзгөрүүлөрдү уже өзүңүздөр көрө баштайсыздар да. Башында азыр сезилет жөн элечи, бирок прям көрбөйсүздөр да. Уже экинчи жолу, үчүнчү жолу прям кадимкидей көрүнө баштайт да. Ошондуктан эмне кылабыз? Эгер сиздерге даттанып келсе, бирөө проблемасын айтып келсе, мындан кийин эмне деп айтабыз? Эмне деп жооп беребиз? Кана жаза кетиңиздерчи, эмне кылабыз? Бизге жертвалар келсе, ушундай жашоомдо проблема болуп атат, мен жашоом ушунчалык кыйын да, мен ушундай жолум болбой атат, дегендей болуп атат, мындай болуп атат, тиндей болуп атат дей берсе, эмне деп жооп беребиз? Байкуш деп угуп спасатель болобузбу? Же эмне кылабыз? Кана? Эмне кылабыз? Эмне деп жооп беребиз? Сизге келди. Бир тууганыңыз келди, ата-энеңиз, балким жолдошуңуз, кайын журтуңуз. Жол көрсөтүүчү болом дейт. Ошол кантип жооп бересиз? Ошол можно именно совет берем дейт. Так. И так эле совет берип атпайсызбы? И так эле совет берип, ошол сиз спасатель болуп атпайсызбы? Так, кеңеш берүү. И так эле силер буга чейин кеңеш берип келгенсиздер, урматтуу жеңүүчүлөр. Именно ушу кеңеш берип атып, сиз эмне болуп атасыз? Кеңеш бергенде роль спасателя болуп атасыз да. Туура айтасыз. Ойлонуп көр дейбиз. Именно кеңеш бербеш керек, урматтуу айымдар. Бесплатный совет, бесполезный совет дегенди билесиздерби? Орустарда аябай жакшы сөз бар да. Бесплатный совет, бесполезный совет дейт. Туура, өзүң үстүңө иштеп, өзүң өзгөр, туура. Ал ошол түшүнүк келиш үчүн бар жашоого шүгүр кыл деп айтасыз. Туура, эң негизги бул биринчи шүгүр кылуу. Мага постоянно кичинекей кезде идиш чугум келбейт да. Кечинде особенно уйкуң келет го, тамак ичкенден чалдырап жаткың келет, анан сен жуу, мен жуу деп биз 3 кызбыз да, анан сен жуу, мен жуу деп бирибизге түртө баштаганда мамам айтчы да, шүгүр дегиле ушу идиш барына, шүгүр дегиле силер тамак ичкен үчүн эмне болду, идиш кирдеди. Идишиңер бар үчүн идиш жуйсуңар, например. Идиши жок адамдар кайсы идишти жуумагыла, тамагы жок адам кайсы тамакты ичип идиши да кирдебейт, например. Ошо тамакка канчадан муктаж ачка отурат деп. Ошондуктан ошол нерсе болуп жатса, значит ошол нерсеге да шүгүр деш керек да. Ошол нерсе дагы бир жакка бир нерсени көргөзүп, дагы бир багыт берип жатат да. Эң негизгиси биринчи ошол шүгүр кылуу, андан кийин уже ойлонуу. Эмне үчүн мен ушундай ситуация болуп атат жана ушул ситуация мени эмнеге, кайсыл жакка багыт берип атат. Видите? Ошондуктан эң негизги чечим, урматтуу жеңүүчүлөр, кеңеш бербейбиз, суроо беребиз. Суроо беребиз. Сен кандай ойлойсуң? Эмне үчүн сен менен ушундай кырдаал болду? Эмне үчүн ушун адам сен менен ушундай мамиле кылды сага? Депчи. Анан ал өзү ойлонуш керек да. Ал өзү ойлонгондо анан өзгөрүүлөр башталат да. Ал өзү ойлонбой эле сиз кеңеш бере берсеңиз, ал уга берсе, мындай да, биз укканда, биз угуп атканда, азыр сиздер угуп атасыздар да, сиздер азыр ойлонбой элесиздер да. Адам угуп атканда ойлонбой эле жөн эле кабыл ала берет да. И то не гарант, что кабыл алып атабы дегенчи. Ал уга берет, бирок кабыл алып атканы еще 100% эмес да. Адам качан ойлонот? Сүйлөрдө. Биз сүйлөрдө, это тоже не гарант, потому что көбүнчө адам на эмоциях сүйлөп салышы мүмкүн да. Бирок обычно адам, эгер суроо берген, адам биринчи ойлонот, анан сүйлөйбүз да. Негизи мээ ушундай устроено. Биз бир нерсе айтарда, биз мээбиз ойлонуп туруп, анан ошол нерсе сөздү чыгарабыз. Видите? И ошондуктан мен силерге эмне үчүн биз көп убакта суроо беребиз, чтобы силерден кайтарым байланыша алыш үчүн, чтобы силер ошол информацияны кабыл алып, переработать этип, сиңирип, анан жооп беришиңер үчүн суроо беребиз да. Ошондой эле сиздер да ал адам эгер өзгөрсүн, ал адам ошол кырдаалдан чыксын деп жардам берем десеңиздер, ал адамга суроо бериңиздер. Жол болсо бир багыт бериңиздер. Бирок кеңеш берип кереги жок. Анткени кеңеш ал адамды өзгөртпөйт да. Анда эмесе кеттик, урматтуу айымдар. Бүгүнкү сабакты баштайлы. Сонун жыйынтыктар, сонун чечимдер. Буюрса эми жашооңуздар сонун нукка өзгөрүп жатат.
сонун өзгөрүүлөр болуп жатат. Так. Бүгүнкү темабыз «Я и мой мозг», мен жана менин мээм деген тема абдан актуалдуу тема, абдан керектүү тема. Бардыгыңыздарга мен жакшы угулуп көрүнүп жатам, комментарийди өчүрүп коеюн, чтобы бардыгыңыздарга көрүнүктүү болсун. Эми караңыздар, биздин мээбиз функциясы, аткаруучу функциясы бул аң сезим жана түпкү сезим деп бөлүнөт да. Аң сезим эмне ишти аткарат? Аң сезим бул логика, анализ. Бул жаман, жакшы, бул ысык, бул муздак, бул ак, бул кара деп бөлөт да. Акыл ойлонуу процесс. Максаттарды эмне кылат? Максаттарды түзүү, ошол максатка жетүүчү результатты көрө билүү, именно ошо максатка жете билүү, бул именно аң сезим да. Аң сезимдин функциясы. Түшүнүктүү, түпкү сезим, көмүскө сезим, бессознательный деп коет. Бул ойлонбойт. Бул анализ кылбайт. Бул логика жок бул жактачы. Бул түпкү сезим бүт биздин денебиздин процесстерин башкарат. Например, азыр сиздер көрүп атасыздар, бирок сиздер ойлонбой элесиздер да, өпкөм дем ал, дем чыгар, жүрөгүм сок, бүт ашказаным иште деп сиз эч нерсе ойлонбой элесиздер. Бул автоматтык түрдө болуп атат, автоматтык түрдө сиз дем алып атасыз, автоматтык түрдө сиздин жүрөгүңүз согуп атат, канды алып, кайра канды жиберип атат бүт организмге, бүт денеңизге. Ашказаныңыз иштеп атат, азыр суу ичип атасызбы, балким кофе ичип атасызбы, ошону кабыл алып бүт клеткаларга бөлүп атат. То есть азыр миллиондогон денеңизде процесстер жүрүп жатат. Буну именно биздин түпкү сезим башкарат. Түпкү сезим автоматтык түрдө башкарат. Основной и дагы эң негизги бул биздин сезимдер жана эмоциялар. Сезимдер, эмоциялар биздин денебизде болуп жаткан, именно мээбизден келген сигналдарга ошого жарашуу эмоцияларды, сезимдерди, гормондорду бөлүп чыгаруу, бул дагы түпкү сезимдин жумушу. Биздин жашообузда болуп жаткан азыр баардык кубулуштун баары, бул сиздин кирешеңиз, бул сиздин ден соолугуңуз, бул сиздин азыркы ой жүгүртүүңүз, бул сиздин эң негизги адаттарыңыз, бул эмне? Бул түпкү сезим. Түпкү сезим. Жазып алдыңыздар, Түпкү сезим эмне иштерди аткарат экен? То есть эмне? Негизи бир бала туюлдукка бүткөндөн баштап 5 жашка чейин негизи көбүнчө түпкү сезим основной ролду аткарат да. 5 жашка чейин кичинекей бала 5 жашка чыккачачы. Уже 1 жаштан баштап аң сезим өсө баштайт. 1 жаштан баштап 7 жашка келгенде уже аң сезим мындай толук өсөт экен да. Толук өсөт, уже 7 жашта бала өзүн анализ кыла алат экен, өзүн оценка кыла алат экен, өзүн баалай алат экен да 7 жашка чейинчи. Жазып алдыңыздар, мен которо берейин. Мынакей, мындай айтсак, аң сезим бул чоң киши бул анализ кыла алат, бул ойлоно алат, бул билет, бул жакшы, бул жаман, бул ысык, бул муздак, бул ак, бул кара деп бөлүп биле алат да, чоң кишичи. Ал аң сезим бул ойлор менен, сөздөр менен ойлонот да, например. Түпкү сезим бул картина, бул кичинекей бала. Образдар менен ойлонот да. Бул сөздү түшүнбөйт, бул образдар, бул картиналар менен, бул эмоция, бул сезимдер менен ойлонот. Бул кичинекей бала да. Эгер кичинекей балага карап туруп сиз күлсөңүз, ал кичинекей бала түшүнөт, баары жакшы деп түшүнөт да. Эгер кичинекей бала кабагыңызды бүркөсөңүз, ал түшүнөт, что бир нерсе туура эмес кылып койгонунчу. Ал сиздин эмоцияларыңыз менен, сезимдериңиз менен түшүнөт да. Туурабы? Например, мен аз кызым 9 ай, ал сөздү түшүнбөйт, көп сөздүчү, бирок ал мен карап уже мимика, жест менен эле түшүнүп коет. Эгер мен ага карап туруп кабагымды бүркөсөм, ал уже күлүп бир нерсе кылып баштайт да. Значит, ал түшүнүп атат, туура эмес иш кылганын түшүнүп туруп, эмне кылып атат? Акырын алдап атат да. Ошол ситуациядан чыгыш керек болот агачы. Эгер мен күлсөм, ал түшүнөт, баары жакшы. Дальше кылып аткан ишин кыла берет да. Эми
Эгер бир нерсени түпкү сезимге киргизебиз десек, эмне үчүн түпкү сезимге? Анткени түпкү сезим биздин жашообузду башкарган түпкү сезим да. Биздин жашообузда болуп жаткан баардык нерсе бул түпкү сезимден. Эгер жашооңузда бир нерсе пайда болсун десеңиздер, жашоомду өзгөртөм десеңиздер, ошол түпкү сезимди өзгөртүш керек да. Кантип? Ошол жөнүндө кененирээк бүгүн сүйлөшөбүз. Эми караңыздар. Түйүлдүккө бүткөндөн баштап 5 жашка чейин түпкү сезим башкарат. Например, түпкү сезим кичинекей бала деп жатпайбызбы? Ал билбейт да бул жакшы жаман экенинчи. Ал баардык нерсени кабыл ала берет. Аңдабайт, бөлбөйт, жаман, жакшы, кара, ак деп бөлбөй эле баардык нерсени өзүнө кабыл ала берет да. Ошон үчүн, например, мен деле ушу кичинекей баламан, кызыман аябай жакшы билем. Кичинекей бир нерсени таба алат дагы эле, ошону оозуна салып алат. Анан оозуна салып алгандан кийин аны уже чыгарбайт. Какап атса дагы, ал нерсе жаман болуп атса дагы, жакпай атса дагы, кабагын бүркөп, ачуу бир нерсе салып алса дагы эле, бирок оозунан чыгарбайт да. Салды, бүттү, кабыл ала берет. Ошондой эле түпкү сезим дагы бир нерсени, например, ишенимдер, установкалар, убеждениялар, кинодон алганбы, новостиден алганбы, кайгылуу нерселерби, ошол нерсени кабыл алып алдыбы, бүттү, ошол нерсени сиздин жашооңузга алып келе берет да. Сиздин жашооңузда ошол нерселер, өзүңүздүн жашооңузда ошондой нерселер пайда боло берет. Ошондуктан эмне үчүн биз айтабыз, кинону, жанагындай кайгылуу кинолорду же новостилерди көрбөй эле коюңуздар деп. Анткени биз новостилерди же кинону көрүп атканда бизде аң сезим практически отключен, өчүк. Анткени биз эмне үчүн ошол моментте түпкү сезим кабыл ала берет. Сиз эмоция менен, кинону эмоция менен көрөбүз го, эмоция менен көргөн нерселерди түпкү сезим бачым кабыл алат да, эмоция менен болгон нерселерди. Же болбосо бирөө сизге эмне үчүн даттанбагыла деген, даттанган адамдарды укпагыла деп атабыз. Даттанган адам укканда сиз аны эмоция менен угуп атпайсызбы? Байкуш, сен ушундай жашооң ушундай болду, деп ага кайгырып атып, сиз эмне кыласыз? Сиз билбей анын жашоосунда болгон ситуацияларды, анын жашоосунун деңгээлин, ошондой ситуацияларды өзүңүздүн түпкү сезимге кабыл алып, бир убакыттан кийин ошол ситуациялар, ошогондой ситуациялар, ошо окшош ситуациялар сиздин жашооңузда пайда болуп баштайт. Неге? Анткени сиздин түпкү сезим ошону кабыл алып алган да. Новостин көрүп атканда да көп, например, апалар, айылда жашаган байкайсың, прям аябай эмоция менен көрөт да, урушуп, эмне мынтип койду, карабайт беле, каякты карап отурду деп, государствоны, президентти, премьер-министрди, депутаттарды урушуп, ошол жака кирип кетип, ошентип көрөт да, прям кино көргөндөй көрөт, эмоция менен көрөт да новостиничи. Например, бирөөнү өлтүрүп кетти, бирөөнү сабап кетти, бир жакта бир нерсе болду, же бир жакта суу ташкындап атат десе, ошону эмоция менен көрүп, ошого комментарий берип көрөт да. Эмнеге? Ошол эмоция менен көрүп аткан убакта түпкү сезим ошону ылгабай кабыл ала берет. Жана кичинекей бала туура эмес бир нерсени жеп алдыбы, бүттү, аны бирок чыгарбайт, ал билбейт, ал жаман нерсе экен. Керде болот, менин кызым какап атат, көзүнөн жаш чыгып атат, бирок оозун ачпайт да, алайын десеңчи. Оозун ачпай, оозун бекитип алат да. Вот ошондой эле түпкү сезим бир нерсени кабыл алса, бүттү, ал чыгарбайт, оңой менен чыгарбайт. Видите? Ошондуктан бир нерсени кабыл алдыбы, сиздин түпкү сезим, аны чыгарыш оңой эмес, анын үчүн үстүндө иштеш керек. Убакыт керек да. Балким сиз ошол ишенимди, например, жана «Богатые тоже плачут» деген кино бар болчу илгери, «Санта-Барбара» деген кино бар болчу, «Вечная драма» бар болчу. Ошондой кинолордо эмне деген бизде установка калып калган. Байлар деле ыйлайт экен да, значит, бай болбой эле коюшум керек экен деген установка, ишеним кирип калган да. Ал ишеним балким 1 минутада, балким жарым саатта же 1 саатта кирип калышы мүмкүн сиздергечи. Бирок ал ишеними иштеш үчүн балким сиздерге бир нече ай керек болот да. Видите? Ошондуктан мындан кийин осознанно деген эмне? Бул тандоо. Ушул мага керекпи? Ушул кино көрүш керекпи мага? Ушул кино менин жашоомду жакшыртабы? Ушул кино менин кирешемди көбөйтөбү? Ушул кино менин ден соолугумдун сапатын жакшыртабы? Ушул жаңылык менин жашоомду жакшыртабы? Же ушул адам бөлүшкөн нерсе, азыр адам келип сизге жалуется же, например, да? Ошондо эмоция менен уга бербеш керек. Эмоция менен уга берсеңиз, сиздер түпкү сезим кабыл алат. Укканда мындай суроо берип коюш керек да. Мен бул адамга жардам бере аламбы? Кантип жардам бере алам? Байкуш деп уга берсеңиздер, анда сиз өзүңүзгө кабыл ала аласыз анын жашоосунчу. Жок,
мен ушул адамга кантип жардам бере аламбы деп ойлонушуңуз керек да. И ошондо уже аң сезим менен угасыз да сизчи. Анализ, логика включен болот да, күйүк болот. Ошондо сизде түпкү сезим кабыл албайт да. Анткени аң сезим күйүк болгондо, анализ, логика иштегенде көп нерсе түпкү сезимге өтпөйт. Анткени аң сезим анализдеп, электеп турат да, мынтипчи. Электеп турат дагы, керектүүсү калат, кереги жогун алып салат да. А эмоция менен угатканда сиз байкуш деп угатсаңыз, уже биякта аң сезим отключен, өчүк. Түпкү сезим ала берет баарын. Ошон үчүн любой нерсени угатканда аң сезим менен угуш керек. Это осознанность. Бул мага керекпи? Же бул адамга мен жардам бере аламбы? Кантип жардам бере алам? Бул менин жашоомду жакшыртабы? Бул менин кирешемди көбөйтөбү? Бул менин ден соолугума жардам береби? Бул менин кыял максаттарыма жеткиреби? Деп туруп суроо беришиңиз керек да. Азыркы убакта да аябай мындай эмоционалдык деңгээлде кыйыныраак убак. Анткени деген тренерлер, спикерлер, сабак берген адамдар, мотиваторлор, психологдор укмуш көп, ар бири өзүнүн эмесин мактайт да. Мен сен жашооңду өзгөртүп, мен сени укмуш кылыйм, мен сени миллионер кылыйм, мен сени тим эле укмуш адам кылыйм дейт. Деп реклама кылганда биз эмоция менен уга берип, экен деле. Азыр көп адамдар бир сабактан бир сабакка жазыла берет да. Менде де ушундай болгон. Мен ошо смартичке жаңы келгенде эмоция менен угуп, укмуш, мен тренер дегендин баарын сабактын баарына катышып чыккам да. Болгон мен тренер деген сабактын баарына катышып чыгып, эң артында уже башым чаржайт болуп, өзүмдү жоготуп койгом да. Анткени ар бир спикердин өзүнүн максаты бар да. И ошол спикердин максаты сиздин максатыңыз менен дал келбеши мүмкүн. Аң сезим өчүк болгондо, сиз эмоция менен укканда, сиз аны даже байкабайсыз. Бул спикердин максаты менин максатым менен дал келеби? Бул спикердин сабактары мага менин жашоомо, менин максаттарыма жеткиргенге жардам береби деп суроо бербей эле, бул укмуш экен, сонун экен, бул миллионер болгонго жардам берет экен, бул сонун турбайбы деп эле эмне кылабыз? Жазылып алабыз дагы эле, анан уга беребиз, анан эмне болот? Ал сиздин максатыңыз менен дал келбесе, сиз мындай талтайып каласыз да. Дальше баса албай талтайып бир жерде туруп каласыз да. Менде ушундай болгон бир моменттечи. Мен жашооно каяка барышым керек? Жашоодо өзүмдү жоготуп коеюн дегем да. Эмнеге? Анткени көп сабакты уга берген. Ошондуктан урматтуу жеңүүчүлөр, эгер өзгөрөм десеңиздер, бир сабакты бир нече убакыт кайталап катышыңыздар. Бияктан бир сабак угуп, тияктан бир сабак угуп, бул спикердикин угуп, жок жардам бербей койду деп тиги спикердикин угуш керек эмес. Жок. Өзгөрүү үчүн убакыт керек болот да. Ошондуктан эмне кыласыздар? Бир сабакты результат болгуча угуш керек болот. Сразу эле бир сабактан результат болбойт. Анткени өзгөрүш үчүн убакыт керек болот. Түпкү сезимдеги сиздин ишенимдер өзгөрүш үчүн, түпкү сезимге кирип калган установкалар өзгөрүш үчүн, убеждениялар, сизди башкарып аткан эмоциялар өзгөрүш үчүн убакыт керек болот да. Ал бир эле сабактан бир эле айда өзгөрүп кетпейт да. Ошондуктан эмне кыласыз? Мынакей, көрүп атасыздар сүрөттөчү мына. Красная машина десе бул аң сезим да, бул сөз менен түшүнөт да. Анткени бул чоң киши, аякта логика бар, аякта анализ бар да. Бирок түпкү сезим бул картина. Красная машина деселе, сиздер, например, азыр деле мен айтсам, красная машина десем, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн красный машинаңызды элестетесиздер да. Балким сиздердин кичинекей чакта ата-энеңиздердин красный машинасы бар болчу, ал балким Нива болчу, балким Жигули болчу, балким Москвич болчу. Сиздин түпкү сезим ошол машинаны элестетет. Видите? Ошондуктан дагы максат жазганда, урматтуу айымдар, мырзалар, жеңүүчүлөр, максат жазганда прям точно, конкретно деген эмне? Ошол да формасы, фасону, жылы, балким көп адам максат жаз десе эле ак машина, көк машина же үй алам деп жазып коет. Үй дегенде көп адамда эмнени элестетиши мүмкүн? Сиздин кичинекей чакта өскөн үй элестетилет. Түпкү сезимде эмне бар болсо, эмнени жашап өткөн болсо, эмнени кабыл алган болсо, ошол эле образдар бар. Ошондуктан жана картина желаний, да, картина мечты деп коебуз го, доска желаний. Эмне үчүн жазатабыз? Ошол нерсе үчүн жазат. Анткени көз улам көрүп берип, түпкү сезим ошол картинаны кабыл алыш керек да. Ал кызыл машина дегенде жанагы кичинекей чактагы сиз көргөн Жигули эмес, Москвич эмес, Нива эмес, именно сиз каалаган, балким Тойотабы, балким Мерседеспи, балким Хондабы,
кайсы фасон, кайсы модель ошол машинаны түпкү сезимге киргизиш керек да. Ошон үчүн эмне кыласыз? Көрүнүктүү жерге жазап илип коюш керек да. Ошону көзүңүз көрө берип түпкү сезимге кириш керек да. Видите? Ошондуктан сөзсүз түрдө картина керек да. Картина керек. Ошондо бачымыраак өзгөрүү болот, биринчиси. Экинчи, андан кийин түшүнүктүү болду бул боюнча, То есть кичинекей баланы 5 жашка чейинки, именно боюңда болгондон 5 жашка чейин кирип калган нерселер сиздин эсиңиздерде болбошу мүмкүн, бирок ал сиздин түпкү сезимде бар. Сиз унутуп калдым деген нерселер дагы ал аң сезимден чыгарылып салган, бирок ал сиздин түпкү сезимде сакталуу. Бирок сиз даже аны эстебесеңиз дагы, эсиңизге түшпөсө дагы, не кылат? Ал сиздин жашооңузга таасир бере берет. Неге? Анткени ал сиздин түпкү сезимде. Эми түпкү сезимде бардык биздин аябай эмоционалдуу, аябай сезимдерге бай болгон ситуациялар, кырдаалдар, ошол эмоционалдык сезимдерге бай болгон адамдар, балким ал сизди таарынткан. Эмне үчүн бизди таарынткан адамды биз эч качан унутпайбыз? Анткени ал бизге эмоция берип атпайбы? Ошол эмоция жатталып калган да. Ошон үчүн ошол эмоция менен ким байланыш? Ошол адам байланыш. Биз ошол эмоцияны унутпайбыз да. Анткени ал түпкү сезимде калып калган. Могул адам мага, например, кайненем мага 10 жыл мурун могул нерсени кылган, күйөөм мага 10 жыл мурун там подарка берип койгон же мондай кылган деп не кылабыз? Же ата-энем мени мондай мен каалаган окуу жайга окутпай койгон деп биздин бир каяктагы балким биз 60-табыз. Бирок биздин 20 жаш, 15 жаштагы нерселер сакталып келет. Эмне үчүн? Анткени ал ошол ситуация сиз үчүн аябай эмоционалдуу болгон. Ошол нерсенин баары эмнеге? Түпкү сезимге кете берет да. Айпери Максатбековна абдан сонун түшүндүрүп бербейди? Түпкү сезим бул архив да. Бүт нерсе сактала берет. Аякта мындай срок годности деген жок. Бүт нерсе срок годности деген сознаниеда бар, аң сезимде бар, түпкү сезимде срок годности жок. Эми караңыздар. Бардык эски проблеманын баары сиз эстебесеңиз дагы, бирок сиздин түпкү сезимде бар. Ал сиз эстебесеңиз да сизге эмне? Сиздин жашооңуздун сапатына, ден соолугуңузга, кирешеңизге таасир бере берет. Сиз эстебесеңиз дагы, бирок сизге ошого окшош сыяктуу ситуацияларды пайда кыла берет жашооңузда. Дагы эң негизгиси бул биздин адаттар, привычкалар. Биз бир нерсени кайталай берип жаттап калган нерселердин баары түпкү сезимге кирип калган. Ишенимдер, установка, убеждение, биздин кичинекей чактагы уккан нерселер, жанагы 5 жашка чейин, даже 7 жашка чейинки уккан нерселер, көргөн нерселер сиздин эсиңизде, аң сезимде жок, бирок ал сиздин түпкү сезимде бар. Балким сиздин кичинекей чагыңызда уккансыз, акча жок деген нерсени уккансыз. Балки ал сиздин эсиңизде эмес, бирок ал сиздин түпкү сезимиңизде. Эмне үчүн ушу бизнеске келгенде да сиз акча таба албай атасыз? Анткени сиздин түпкү сезимде акча жок деген установка отурат. Ошол установканы түпкү сезимден чыгарышыбыз керек. Ал бир күндүк жумуш эмес да. Ал даже бир айлык жумуш эмес. Ал акырындык менен, кылдаттык менен жумушту талап кылынат. Анткени биздин түпкү сезимдин эң основной функциясы бизди тирүү кармоо. Ал эмнеге жооп берип атат? Биздин жүрөгүбүздүн согушуна, биздин дем алышыбызга, биздин организмде миллиондогон процесске жооп берип атпайбы? Эмне үчүн ошол процесстерди аткарып атат түпкү сезим? Бизди жашасын деп аткарып атат. Тирүү жашасын, тирүү калсын деп аткарып атат. Эң основной функциясы түпкү сезимдики бизди тирүү кармоо. Түпкү сезимге баары бир сиз кыйналасызбы, сиз кайгырасызбы, сиз ыйлайсызбы, сиздин ден соолугуңуз ооруп атабы? Главное түпкү сезимге сиз тирүү болушуңуз керек. Сиз дем алып турушуңуз керек. Живой болуп турушуңуз керек. Вот основной функциясы ошол. Ошон үчүн түпкү сезим балким сиз кыйналат, анткени аякта логика жок да, анализ жок да. Сиз кыйналсаңыз деле, ыйласаңыз деле, сизде акча жок, бир күн ачка калсаңыз деле эмне кыла берет? Главное сиз тирүүсүз. Главное сиз тирүүсүз. Сиз тирүү болгонуңуз это означает түпкү сезим өзүнүн функциясын аткарып атат, өзүнүн милдетин аткарып атам деп түшүнүп атат ал. Видите, ошондуктан сразу өзгөрүү деген бул түпкү сезимге өлүм дегенди, өлүмгө барабар деген түшүнөт.
сразу өзгөрүү деген. Бир күндө же бир айда өзгөрүү бул түпкү сезимге өлүмгө барабар дегенди түшүндүрөт. Например, сиз канча жаштасыз элестет, ошончо жылдык сизде архив сакталуу. 50 жаштасызбы, 40 жаштасызбы, 35-тесизби, 60-тасызбы, элестеткиле канча жыл түпкү сезимде архив, ошонун баарын бир айда өзгөртүү бул түпкү сезимге стресс. Аябай күчтүү стресс. Ошондуктан бул экинчи бөлүк психологический часть, бул психологияга таасир берет. Балким сиз кээ бир жерден айтышыңыз мүмкүн, ой мен муну уккам, мен муну билем да дешиңиз мүмкүн да. Эмне үчүн? Анткени түпкү сезим сизди защита кылып атат. Анткени жана архивден кагаздарды алып чыгарып, ыргытыш керек, кээ бир кагаздарды өрттөш керек, кээ бир кагаздарды записти өчүрүп туруп жаңы запись кылыш керек. А бул түпкү сезим үчүн аябай болезненно, аябай ооруну, стрессти талап кылат. Ошондуктан түпкү сезим сизди сактайт. Ой, сен муну уккансың, сен муну билесиң. Ой, зачем? Аны укпай эле кой, билесиң да деп эмне кылат? Сизди сактайт. Ошондуктан эфирлерди минимум 3 жолудан көрөбүз. Анткени мен өзүм айта кетейин, психологияны окуп атам азыркы күндөчү. Биринчи жолу жаңы баштаганда, азыр 3-чү ай кетип атат. Биринчи жолу мен биринчи айда баштаганда психологду угуп атып айткам да, ушул нерселерди айтабы. Мен бул нерселерди давным-давно окуп койгом да. Мен толтура окугам, толтура жолу уккам бул нерселерди, мен билем да деп койгом да. Биринчи сабак уккандачы. Анан экинчи сабакта бизге каршылык деген сабак болгондо, именно что биздин түпкү сезим каршылык көрсөтөт да. Каршылык көрсөтүп эмне кылат экен? Бизди сактайт экен да. Эмне кылат? Өзгөрүүдөн сактайт. Анткени биздин өзгөрүүбүз бул эски мендин өлүмү, жаңы мендин жаралышы болуп атпайбы? Видите, и түпкү сезим эмне кылып атат? Бизди ошол өлүмдөн сактап атат. Анткени биз эски мен өлүп туруп, анан жаңы мен жаралыш керек да. Видите? Эски нерсенин үстүнө жаңы нерсе чыкпайт да. Ошондуктан түпкү сезим сактап атат дейт. Ошончо түпкү сезим сактап аткандыктан сизге эмне кылат? Каршылык көрсөтүп атат дейт да. Сен муну билесиң, сен муну уккансың, ой толтура жолу укпадың беле, кана койчу деп туруп эмне кылат? Түпкү сезим өзүнө эмне кылат? Доступ киргизбейт, доступ жабык дейт да. Доступ бербейт дейт. Анан мен экинчи жолу уктум, дедим. Үчүнчү жолу уктум, анан төртүнчү жолу укканда менде ушундай бир ачылыштар пайда болду мээмдечи. Мен айттым, мен эмнеге бул сабакты биринчи жолу укканда мындай кабыл алган эмесмин? Ушундай сонун сабак экен. Ушундай, бул нерсе менде бар турбайбы? Мен ушинтип жашайт турбайбы? Көрсө мен жашоомду ушул нерселер башкарат турбайбы деген менде ушундай ачылыштар пайда болгон да. Видите, мен төртүнчү жолу укканда анан ошондой ачылыш пайда болгон мээмдечи. Видите, биринчи жолу эмне кылган? Мени мээм мени сактаган. Мени эски мен өлбөсүн, сактайсың, баягы эле назгүл жашай берсин деген нерсе болгон да. Эми бул биздин адаттар, эски ишенимдер, убеждениялар, биздин мээбиздеги түпкү сезимде сакталган нерсенин баарын акырындык кылдаттык менен өзгөртөбүз. Ошондуктан күн сайын эфирди кайталап көрүп, тапшырманы аткара бериңиздер. Сразу өзгөрүүнү каалабаңыздар, урматтуу. Мен уже 5-нчи күн көрбөдүмбү? Эмне кана жаңы катышып аткандарда ушундай болушу мүмкүн да. Качан мен өзгөрүм? Качан мен сразу эле доходум, мындай жаңы окуп баштаганда адамда мындай болот да, сразу эле доходдор өзгөрүп, сразу статустар пайда болуп, сразу контракттар пайда болуп, сразу эле мындай көрүнүп кетсе деп каалайбыз да, сразуну каалайбыз да. Бирок ал сразу деген нерсе бул өлүм деген нерсени барабар деген түшүндүрөт да. Ошондуктан акырындык менен өзгөртөбүз өзүбүздү. Биздин адаттар бул программалар. Биздин адаттар бул биздин мээбиздеги программалар. Ал программа автоматтык түрдө өзүнүн ишин аткарып келет. Например, Instagram өзүнүн ишин аткарып атабы? WhatsApp өзүнүн ишин аткарат да. WhatsApp Instagramдын ишин аткара албайт да, ошондой эле Instagramда WhatsAppтын ишин аткарбайт. Ошондой эле биздин мээбиздеги программалар, ар бир программа, акча жок деген дагы бул программа. Жашоо кыйын деген бул программа. Менин колуман келбейт деген дагы бул программа. Ошол программа өзүнүн ишин аткара берет. Ошол программаны өзгөртмөйүн. Ал программаны мен айтып кеттим, акырындык менен өзгөртөбүз. Ал программа эмне кылган? Привычка, адатка айланган да. Ошол адатты кантип өзгөртөбүз? Ал
программаны алып сала албайбыз, өчүрүп сала албайбыз. Акча жок деген программаны өчүрүп сала албайбыз. Жашоо кыйын деген программаны алып сала албайбыз. Менин колуман келбейт деген программаны алып сала албайбыз. Ал программаны биз эмне кылабыз? Өзгөртөбүз, только өзгөртөбүз. Кантип өзгөртөбүз? Мынакей. Могу сүрөттү көрүп атасыңарбы? Нейрондор. Могу нейрондор эң астыңкы сүрөттөр бул мээбиздин ичиндеги нейрондор да. Мындай микроскоп менен чоңойтулгандагы сүрөтү да. Могу күйүп турбайбы, жанып турганы бул эмне деген түшүндүрөт? Бул адаттар иштеп атат дегенди көрсөтөт. Например, эртең турганда тишибизди автоматтык түрдө жууп атабызбы? Ал нейрон өзүнүн жумушун аткарып атат да. То есть сиз даже уйкулуу көзүңүз менен көзүңүз жумук болсо деле монтип тишиңизди жууп беришиңиз мүмкүн. Автоматтык түрдө, анткени ал уже программага айланып калган да, адатка айланган. Кечинде, например, сиз уйкулуу түн ортосунда ойгонуп алып туалетке барышыңыз мүмкүн, көзүңүз жумук бойдон элечи. Неге? Сиз ойлонбойсуз, аз бияктан оңго бурулам, солго бурулам, аз мояктан эшикти монтип ачам дебейсиз. Ал уже программага айланып калган, адатка айланып калган да. Кимде бар түн ичинде турат? Кана мага жооп берип коюңуздарчы, комментарий күйгүзөйүн. Ким түн ичинде туруп туалетке барды эле? Көзү жумук бойдон, уйкулуу бойдон. Кана ким барды эле? Например, айылда жашагандар эшикте туалет алыс, бирок силер уйкулуу бойдон эле билесиздер, кайсы жерде аң бар, кайсы жерде арык бар, кайсы жерден атташ керек, кайсы жерден бурулуш керек. Баарыңыздар билесиздер, анткени уже бул эмне мээңиздерде ошол жол уже салынып калган да. Ошол жол салынган үчүн могу нейрондор күйүп атат да. То есть нейрон күйгөн эмне дейт? Могу жерден оңго бул, бул жерден солго бул, биякта арык бар, атта, бутуңду чоңураак атта, анан мына бүттү жеттиң. Даже мээңиз билет, канча кадам жасасаңыз ошол туалетке жетериңизди билет. Балким сиз аң сезим менен санабайсыз, мынча шаг, 10 шаг, 20 үйүңүздө даже, например, квартира жашагандар, балким сиз 20 шаг аттасаңыз туалетке жетесиз, залдан или кухнядан. Бирок түпкү сезиңиз билет канча шаг атташ керек экенин. Түпкү сезиңиз аттап аткан шагтарды санап турат. Сиз аны автоматтык түрдө мээ кыла берет да. Мен дейт. Азаматта рахмат кайтарым байлашка өчүрө берейин. Эмне? То есть бул эмне дейт? Адаттар ишин кылып атканда могу нейрондор күйүп турат, лампочка сыяктуу. Адатка айланганда, бул мээңизге, түпкү сезимге адатка киргенде, бул нейрон постоянно күйүп турат. Өчпөгөн лампочка да. Өчпөгөн. Күндүз күн чыгып атат го. Бизде түн болсо деле, бирок күн азыр башка жакта чыгып атат да. То есть, видите, ошондой бул нейрондор постоянно күйүп турат да. То есть кээде болот, кээ бир адам ушу мага акча керек болот деле деп келгенде сиз автомат түрдө менде акча жок дейсиз да. Хотя чөнтөгүңүздө акча бар, же карточкаңызда акча бар, бирок сиз эмне дейсиз? Менде акча жок деп жооп бересиз да. Ал эмнеге? Менде акча жок деген значит сизде программа бар. Кичинекей чактан кирип калган түпкү сезимде жатат ал программа. Видите? Хотя сизде акча ал киши айта элек да, мага 100 сом, 1000 сом, 2000 сом, балким мага 10 эле сом керек, же балким мага 20 сом керек, жол киреге депчи. Кээде болот го, көчөдөн деле адамдар келип калат. Чоң кыз, мен кантка жете албай аттым эле дегенде эле уже акча жок менде дейсиз да. Эмнеге? Сизде 20 сом бар да чөнтөгүңүздө. Бирок сиз ал адамды до конца укпай эле эмне деп жооп берип койдуңуз, уже менде акча жок деп жооп коюп койдуңуз. Значит, сизде түпкү сезимде менде акча жок деген программа турат да. Бул сиздин жашооңузга таасир берип атат. Эми караңыздар. Адаттарды кантип өзгөртөбүз? Акырындык менен, бирден өзгөртөбүз. Сразу жашообузду өзгөртөбүз десек, акырындык менен баштайбыз. Адаттар, мына жазылып турат, бул кыймыл-аракеттер, которые биз күн сайын автоматтык түрдө кыла беребиз. Анализ кылбай эле. Автоматтык түрдө биз, например, сериал көрөбүз. Автоматтык түрдө биз жаңылыктарды көрөбүз. Автоматтык түрдө биз телефондон, WhatsApp'тан сообщение келбесе деле телефонду алып WhatsApp'ты карай беребиз. Кимде бар ушундай? Автоматтык түрдө эле Instagram'ды ачып карай беребиз. Ким эмне жазды болду экен, ким эмне салды, кимде эмне болду экен деп эле эмне автоматтык түрдө карай. Бул привычкага айланып калган. Урматтуу жеңүүчүлөр, сиздерге үй тапшырма.
телефондун настройкасында экранное время деген бар, экрандык убакыт деген бар да. Ошону күйгүзүп коюп туруп, күндө телефонуңуздар отчет берип турат. Карайсыз, карап туруңуздар. Например, бүгүн көчөкү күнү канча саат WhatsApp'та отурдуңуздар, канча саат Instagram'да отурдуңуздар, канча саат YouTube'да отурдуңуздар, канча саат кайсы телефонуңуздарды канча саат колдонуңуздар көргөзөт да. Мен биринчи жолу ошону күйгүзгөндө менин телефонум сен көчө телефонду 9 саат колдондуң деп чыгарып берген. Элестетсеңиздер, мен ойлонгон эмесмин, мен бир күндө 9 саат телефон колдонот экенин элестеткиле. Мен ойлонгомда 9 саат телефон колдонсо мен башка жакта эмне кылдым? Мен эчтеке кылбай эле телефондо эле отуруп турмун да көрсө дегем да. Сиздер өзүңүздөр байкабай эле бир күндө телефонго 8-9 саат, жок дегенде 6 саат телефондо отуруп коесуздар. WhatsAppка эле билинбей 3 саат кетиресиздер. Улам эле карай бересиздер. Бул сиз өзүңүздөр байкабайсыздар, бул привычкага айланып калган да. Сиз эмне кылып фокусуңуздар бузулуп атат. Сиздер фокусуңуздар максаттарда эмес, контракттарды кылуу, уровень жабуу, кирешени көбөйтүү эмес сиздердин фокустар. Сиздердин фокусуңар ким жазды болду экен WhatsApp'ты карай коеюнчу дейсиздер. Автоматтык түрдө. Оюңуздун баары эле ошол. Instagram'ды карайынчы, ким эмне чыгарды болду экен, карай коеюнчу. Ким эмне деп жазды болду экен. Видите? То есть бул дагы адатка айланып калганда, бул нейрон постоянно күйүп турат. Инстаграмда ким эмне жазды болду экен, WhatsApp'та ким эмне жазды болду экен депчи. Ошондуктан WhatsApp'та ар бирибизде группалар толтурат, WhatsApp'та уведомление деген кнопканы өчүрүп коюңуздар. Керектүү убакта, өзүңүзгө керектүү убакта киресиз, жооп бересиз. Просто эле бирөө жазса эле группадан деп жанталашып карай бербеңиздер. Эми эмне кылабыз? Кантип өзгөртөбүз адаттарды? Биринчи, кичинекей нерседен баштайбыз. Кантип? Караңыз, сиздин жашооңузга таасир берип аткан кайсыл жакпаган адатыңыз бар? Кайсыл жакпаган адатыңыз бар? Ошол адаттарды жазыңыз. Задание 5 адатты жазыңыз. И ошол адаттын бирөөнү алыңыз дагы, бирөөнү кайсы адатка өзгөртөсүз? Например, сизде, например, сериал көргөн адат бар. Билесиздерби, сериал көргөндө ар бир адат, эмне үчүн биз адаттардан арылыш оор, ишенимдерден арылыш оор? Анткени ал ишенимдер мээбизде ой болуп пайда болду да, ал ой определенный мээде сигнал пайда кылып, нейрон күйгөндө, нейрон биздин денебизге сигнал берет. Денеге сигнал келгенде, дене ошол сигналга жараша гормондорду бөлүп чыгарат, химические вещества. Гормон бул химические вещества. Билесиздер, баарыбыз химияны окуганбыз, бир веществого бир веществону койгондо, бир вещество дагы бир башкача вещество пайда болот. Ошондой эле биз мээбизде акча жок деген ой пайда болгондо, денебизде определенный бир гормон чыгат. Это может быть, например, гормондор, билесиздер гормон, эндорфин, это гормон счастья, серотонин, это гормон радости, кубанычтын гормону, кортизол, это гормон страха, коркунучтун гормону. Аз мен бул нерсеге токтолбой эле коеюн. То есть не определенный бир гормон чыгат да. И биз бул, например, кимде бар? Же бар болчу? Кып-кызыл чай ичмейин шакый кармачы. Аз комментарий күйгүзөйүн, урматтуу жеңүүчүлөр. Башыңыздар ооруйт. Ай, мен шакыйым бар деп койчусуңар. Мен кызыл кылып, свежий чай демдеп ичишим керек дейсиңер. Кимде бар ушундай? Же бар болчу? Же просто ысык чай ичишиңер керек да. Ысык чай ичпесеңер, эмне кылат? Башыңар ооруйт. Кимде бар эле? Же азыр жок балким, биздин чайларды ичип атып, да, менин күйөөм. Видите, знаете, менин жолдошумда да бар. Ал улам чай ичкен сайын ага свежий, кып-кызыл кылып чай демдеш керек да. Антпесе анын башы ооруйт. Бул эмне деген түшүндүрөт? Организм ушул нерсеге муктаж дегенди түшүндүрөт. Биздин денебиз ушул кып-кызыл чайга муктаж деген түшүндүрөт. Ошондой эле биздин дене ошол гормондорго муктаж болуп калган. То есть ал чайды ичпесеңиз сизде эмне болчу? Башыңыз ооручу. Ошондой эле сиз менде акча жок дегенде гормон чыгып атат, мээбизде менде акча жок деген ой келди. Ал ой денебизге сигнал берди, денебизде определенный бир гормон пайда болду. Ошол гормон бул биздин денебиздин азыгы, тамагы. Ал тамак болбосо денебиз ачка калат да. Дене ачка калат. Эми мындай да, башында сиз өзгөрүп баштаганда денеңиздерден бир ломка болот да.
Ломка ол, кадимкидей ломка ол, жанагындай. Сигарет чекпеген адамдар ломка болот го. Көрдүңүздөр беле, сигарет чекпеген адамдарды. Мундары калтырап, жиндери келип, мындай бир кызыктай болуп, өзүнө бир коерго жер таппай, ушундай бир ломка болот да. Ошондой эле сиздерде да башында бир ломка болот. Жаңы иштеп, өзүңүздөр иштеп баштаганда кадимкидей ломка болот. Кайра артка кетип калгыңар келет. Эмнеге? Себеби денебиз ошол гормонго муктаж болуп, не кылып талап кылат. Мага бер, ошол ысык кыпкызыл чайды бер деп атат да, мындайча жөнөкөй тил менен айткандачы. Баягы ысык чайды бербей атасыңар да силерчи. Сиздердин башыңар ооруп, не болот? Ай, бол, баягы ысык кылып кызыл чайды демдеп берүүчү мага, бол деп денеңиздер талап кылат. Нерв болот. Нерв болушуңуздар мүмкүн, жиниңиздер келишиңиздер мүмкүн, өзүңүздөрдү коерго жер таппашыңыздар мүмкүн. Баягы эле кылган адатыңыздарды кайтып денеңиздер талап кылат да, ай, сериал көрүүчү деп, сериал көрүп көнүп калгандар. Бүгүн көрүп турайынчы, эртең баштайм дейсиңер да. Бүгүн көрөсүңөр, анан баягы гормонду алып денеңер успокоение болуп жыргап отуруп каласыңар да. Кызыл чайды ичкендей болуп, мээңер эс алып отуруп каласыңар да, анан эртеси келет да. Силер сөз бергенсиңер эртең иштейин депчи. Анан эртеси кайра ломка башталат да. Кайра. Анан не дейсиңер? Бүгүн кичине көрүп турайынчы, анан эртең баштайм дейсиң. Бул не? Бул өзүңөрдү алдоо, самообман. Эң жаман алдоонун эң жаман формасы билесиңер кандай алдоо? Бул бирөөнү алдоо эмес, биз бирөөнү алдап коюшпуз, например, 5 мүнөттө жетем деп коесуңар телефондон, анан кылам деп коюсуңар, бул бирөөнү алдаган эчтеке эмес. Эң жаман алдаган бул өзүңөрдү алдоо. Эң жаман бул өзүңүздөрдү алдоо. Ошондуктан адаттардан кантип арылат экенбиз? Ал адатты алмаштырып. Эгер сериал көрүп атсаңыздар, ошол сериалдын убактысында башка эмне көрөбүз? Ошол эмоция берүүчү видео көрөбүз. Ошол эмоцияны, например, кортизол же сериал көргөндө биз эмне кылабыз? Биз кайгырып, байкуш деп ыйлап, эмоция алып атпайбызбы? Значит, биздин жашообуз, өзүбүздүн жашообуз кызыксыз болгондо, адамдын өзүнүн жашоосу кызыксыз болгондо, адамга сүйүү, мээрим жетпегенде адам сериал көрөт, адам жаңылыктарды көрөт. Анткени эмне кылат? Өзүнүн жашоосу кызыктуу болбогондуктан, өзүнүн жашоосу ага эмоция, күчтүү сезимдерди бербегендиктен, ал ошол эмоцияларды, ошол күчтүү сезимдерди каяктан алат? Жаңылыктардан алат. Ал ошол күчтүү сезимдерди, эмоцияларды кинодон алат да. Ошондуктан ошол күчтүү сезимдерди, эмоцияларды эмне кылабыз? Берүүчү видеону көрөбүз, жана мотивационный видеолорду көрөбүз. Эгер жазабыз, жазып атасыздарбы? Сиздер сериал көргөн адат бар болсо, же анда кээде болот, бир жумада бир көргөн адамдар бар. Күндө эмес, бир жумада бир көргөндөр. Же болбосо бир айда бир көргөн адамдар бар, Ошол убакытта, кино көргөн убакытта эми сиздер эмне кыласыздар? Мотивация берген, аябай сиздерди прям эмоция, денеңиздерди пиковый состоянияга чыгарган, укмуш эмоция берген видео көрүңүздөр. Табыңыздар YouTube'дан ошондой видео таап туруп, ошол убакта ошол видео көрүп туруп, денеңиздерге башка эмоцияны бериңиздер. Ай, билесиңби, мынакей, ал чай жок, кызыл чай жок, бирок сонун кофе бар. Могу кофени ичебиз деп туруп, ошол обычный краска чайды эми эмне кыласыз? Смарт-иштин кофесине алмаштырып, эмне кылдыңыздар? Менде бар болчу деп атпайсыздарбы? Сиздер азыр мурун ичсе, азыр ичпей калдыңыздар. Эмне кылдыңар? Анткени силер ошол кофеге алмаштырдыңар да. Видите, ошон үчүн силер азыр мурункудай кызыл чайды ичпей калдыңар. Ошол алмаштырган үчүн да. Эми же болбосо сизде наалыган адат бар. Наалыган адат бар болсо, эми мындан ары сиз өзүңүздөрдүн жашоодогу жеңишиңиздердин списогун жазып алып туруп, наалыганын ордунда эми сиздер өзүңүздөрдүн жеңишиңиздер менен бөлүшө баштайсыздар. Мен бүгүн турдум. Алхамдулилля, Аллахыма шүгүр. Билесиң, мен бүгүн ойгонбодумбу? 6 сан маман, деним сак. Мен бүгүн эртең менен сабак окубадымбы? Менин жеңишим деп туруп, жеңишиңиздер менен бөлүшө баштаңыздар. То есть адаттарды алмаштырабыз. Ошол адатты ийгиликке жетиш үчүн эмне кылат экенбиз? Чек-лист деп коет. Мындай кагазга жазып туруп, например, кайсы адатты алмаштырып атасыз? Наалыгандын ордуна жеңишиңиздер менен бөлүшкөн адатты жазып атасыз. Эмне жеңишим менен бөлүшүү деп туруп, пункт жазып туруп, 30 күндү 1 2 3 4 5 6 7 8 деп 30 күндү белгилеп туруп, ошо бөлүшкөн күнгө галочка коебуз. Например, бүгүн бөлүштүм, галочка. Эртең бөлүшкөн жокмун, крестик. Бүрсү күнү бөлүштүм, галочка. Карайсыз. Например, бир айдан кийин сизде мындай мээңиз айтышы мүмкүн да, сен кана кылып атасың го, кана результат, кана жыйынтык деп. Мээңиздер сизден эметет да, кайра артка тартат да, ошондо айтып карайсыздар. Мен бир айдын ичинде 10 эле күн кылган турбаймынбы?
Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн да мен ошол нерсени 1 айдан бери кылып атам депчи. Бирок силер аны 1 айдан бери кылып 1 ай толук кылган жоксуздар. Силер 1 айдын ичинде 10 эле күн кылдыңар. 10 эле күн кылдыңар. Ошон үчүн ал сиздердин эмне адатка айлана элек. Адатка айланыш үчүн мурун билесиңер 21 күн талап кылынчу. Мурунку убактачы. А бирок азыркы убакта информация, маалыматтын көптүгүнөн азыр бизге эмнеге талап кылынат экен? 21 күн, 21 күндөн 40 күн, 40 күндөн 90 күн талап кылынат. Ошондуктан да бул марафонду биз эмне кылдык? 21 күн, 21 күн, 21 күндөн 3 ай, 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүктөн. Бул эмне? 3 айлык. Сиздерге жаңы привычка пайда болуп, жаңы мен пайда болуп, жаңы жашоого эмне болуп атат? Аттанып атасыздар да. Түшүнүктүү, и по очереди очередь менен иштейбиз. То есть бир адатты өзгөрткөндөн кийин аны экинчи адатка киришебиз. Сразу 5 адатты өзгөрткөнгө киришпейбиз. Анда мээңиз сизге, түпкү сезимиңиз сизге жол бербейт. Түпкү сезимиңиз сизге андай уруксат бербейт. Айтат да, койчу кактан баштабачы, сонунго жашооң, сонунго жашап атасың го, элдин баары жашап атат го. Давай ушинтип эле жашай беребиз дейт да түпкү сезимчи. Ошондуктан бир адатты ишке киргизип, бир адат уже өзгөртүп, бир адатыңыз уже адатка айлангандан кийин анан экинчи адатты иштеп баштайбыз. Түшүнүктүү, эми эмне кылат экен? Мен да ошондой кылдым дейт. Азаматсыз Айгүл эже. То есть эмне кылабыз? Акырындык менен өзгөртөбүз. Биз өзүбүз өзгөргөндө эле, урматтуу жеңүүчүлөр, айлана чөйрөсү өзгөрүп баштайт да. Бул закон ушундай иштейт. Таң каласыз да. Ошондуктан күйөөңүздөрдү, ата энеңиздерди, бир тууганыңыздарды, балдарыңыздарды өзгөртпөй эле коюңуздар, өзүңүздөрдү өзгөртүңүздөр. Сиз өзгөргөндө эле баары автоматтык түрдө акырындык менен өзгөрүп баштайт. Эми бул мышца. То есть эмне болот? Сиздин мышцаңыз жакпай атабы? Колуңузда кармап көргүлөчү, колуңуздар мягкий, мындай упругий эмес, бир кызыктай болуп атабы, эмне үчүн? Анткени сиздер упражнение кылбай атасыздар да. А бирок бул колуңуз мындай мягкий, упругий, подтянутый болуш үчүн эмне кылыш керек? Күн сайын упражнение кылышыбыз керек да. Эми карап көрүң, колуңуз мягкий болуп атабы? Значит, мээбиз дагы ошондой мягкий, вялый, сила волясы күчтүү эмес, эрки күчтүү эмес да. Анткени взаимосвязано, урматтуу айымдар, жеңүүчүлөр, мырзалар. Биздин денебиз слабый болсо, бизде эркибиз дагы слабый. Эмне? Денебиз слабый болсо, значит, мээбиздин мышцасы дагы слабый. Ошондуктан экөөнү бирдей иштейбиз. Дене менен иштеп атканда мээ менен иштейбиз. Мээ менен иштеп атканда сөзсүз түрдө денени подключаем. Дене менен дагы иштейбиз. Азыр сиздер сабак окуп атасыздар, азаматсыздар, мен сиздерди куттуктайм. И ошол өзүңүздөрдүн үстүндө иштөөгө, сабактарга плюс упражнение кошуңуздар. Плюс денеңиздерге упражнение кошуңуздар. Анткени денени дагы өзгөртүшүбүз керек. Мээни эле өзгөртпөйбүз. Экөө бир. Биздин мээбиз, денебизде да, ошондуктан экөөнү бирдей алып кетебиз. Эми караңыздар, мээ бул мышца. Муну надо качать каждый день. Каждый день надо накачать. И жакын арада эле бир нейробиолог, нейрохирург мени операция кылган, мени изилдеген, прям мени изилдеп чыккан адам айтат да, мээге күн сайын нагрузка берип турушубуз керек дейт да. Эгер мээге бир эле күн нагрузка бербей калсак дейт, мээ эмне кылат дейт? Слабый болуп баштайт дейт. Эмне үчүн жана возрастка келгенде адамдар жалуются, мен память, эс тутумум начарлады, мен унутчаак болуп калдым, мен тиндим деп. Азыр жаштар деле ушундай, эмне үчүн? Анткени азыр жаштар деле баарыбыз эле эмне болуп калды? Телефондо отуруп калдык да. Мурункудай ыр жаттабайбыз, сих жаттабайбыз, мээбизге нагрузка бербейбиз да, баарыбыз эле телефондо. Телефон эмне үчүн баарыбыз телефондо? Телефондо баары оңой, даяр да. Ошондуктан мээге нагрузка, күн сайын нагрузка беребиз. Азаматсыздар, сиздер эмне кылып атасыздар? Азыр окуп атасыздар, мээңиздерге нагрузка берип атасыздар да. Мээңиздерди качаете азырчы. Прям жана тренировка кылып атасыздар да, спортзалга барып алып, 1 саат качайм же, ошондой мээңиздерди качаете. Эми бул түрлөрү. Бул дыхательный практика. Туура дыхательный практика, жана медитация кылып атпайсызбы? Альфа режимге, ошол дагы дыхательный практика мени өзгөртүүгө, мени иштөөгө кирет. Туура уктоо. Түнкү саат 12-де 1-де уктоо бул мени эс алдырбайт экен. Түнкү 11-ге чейин укташ керек. Ошол мени эс алганга жардам берет. Голодание.
Билесиздерби, орозо кармаганда, это научно доказано, орозо кармаганда кийин, то есть 1 ай орозо кармагандан кийин мээ адамдыкы канча 1% бат скоростной режимде иштеп баштайт экен да. Эс тутум жакшырат экен. Видите? То есть көп тамак жебеш керек. Көп тамак жегенде адам не болуп баштайт? Слабый болуп баштайт. Соответственно, мээбиз дагы слабый болуп баштайт. Голодание, молитва, то есть это намаз, это зикр, это Куран окуу, то есть мээге абдан жакшы таасирин берет. Медитация, то есть медитация бул мээни тынчтандыруу, бул дагы мээге абдан жакшы таасир берет. Физическое упражнение, любой упражнение мээге абдан жакшы таасир берет. Анткени дене, когда мы качаем денени, то есть это мээге дагы таасирин берет. И окуу, китеп окуу, желательно вслух үнүң чыгарып. Эмне кылат? Бул дагы мээге абдан жакшы таасирин берет. Бул практиканын баары эмне кылат? Мээни өзгөрткөнгө жардам берет. То есть эмне кылабыз, урматтуу айымдар? Акырындык менен мээбизди өзгөртүүнүн үстүнө иштейбиз. Келиңиздер, азыр биртке медитация кылабыз. Убакыт аз калды. Альфа режимге түшөбүз. Анда эмесе кеттик. Терең дем алып, терең дем чыгарабыз. Терең дем алып, терең дем чыгарабыз. 10 жолу. Медитацияда бул эң негизгиси альфа режимге түшүү. Альфа режимге түшөбүз. Терең дем алабыз, көзүбүз жумган. Осанка прямая, денебиз түп-түз болуш керек. Вялый, мындай кыйчайган болбош керек. Түп-түз, түз отурабыз. Бутубуз жерде, бутубуз сезип туруш керек жерде. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Дем алганда элестетиңиз, сиз ден соолукту дем алып атасыз. Дем алган сайын байлыкты дем алып атасыз. Дем чыгарган сайын негативди чыгарып атасыз. Жаман ойлорду чыгарып атасыз. Жаман адаттарды кетирип атасыз. Дем чыгарган сайын. Дем алдык, дем алып, альфа режим, бүт денебиз расслабленный состояние. Ушунчалык сонун абалга түштүк. Бүт денебиз, башыбызда эч кандай ойлор жок, тып-тынч. Спокойствие. Эч кандай ойме жок. Эми ыраазычылык билдириңиз. Ыраазычылык. 9 ай көтөрүп, эне сүтүн берип, сизди тарбиялап баккан энеңизге ыраазычылык. Апаңызга ыраазычылык. Бизге ушунчалык сонун тарбия берген, бизди багып өстүргөн атабызга ыраазычылык. Биз менен чогуу болгон, биздин ушундай адам болуубузга жардам берген бир туугандарыбызга ыраазычылык. Жүрөгүбүз менен ушунчалык элжиреп ыраазычылык билдиребиз. Ушунча миллиард адамдын ичинен тандап алган сиздин жолдошуңузга ыраазычылык. Сизге сүйүү берген. Сизди кандай болсоңуз ушундай кабыл алган жолдошуңузга ыраазычылык. Сиздин жашооңузда пайда болгон, сизди жакшы адам болууга, эне болууга, ата болууга насип кылган балдарыңызга ыраазычылык. Сизди ушул бизнеске чакырган спонсоруңузга ыраазычылык. Сизге жардам берип аткан аплайндарыңызга ыраазычылык. Сизге ишенип келген командаңызга ыраазычылык. Сизди ушул сабакты ук деп насип кылып, себепкер болгон, ушул сабакка катыштырган адамга ыраазычылык. Сиздин өзгөрүүңүзгө насип кылган адамга ыраазычылык. Аллах Таалама ыраазычылык, ушул жолду көргөзүп аткан, ушул мүмкүнчүлүктү берип аткан. Өзүңүзгө ыраазычылык. Өзүңүздүн үстүнүздө иштеп, күн сайын эртең менен туруп, аракет кылып, күн сайын энергия, эмгек жумшап, жакшы жашоого аттанып аткан өзүңүзгө ыраазычылык. Жүрөгүңүзгө ыраазычылык, күн сайын, минут сайын согуп, сиздин жашооңузга, сиздин ар бир сайын ден соолугуңузга насип кылган жүрөгүңүзгө ыраазычылык. Алты саныңыз аман, ден соолугуңуз чын, ар бир органыңызга ыраазычылык. Сизге кызмат кылып аткан.
бардык адамдарга ыраазычылык. Сиз билсеңиз, билбесеңиз дагы ушул азыркы сиз тапта жашап жаткан жашоого таасир берген. Ушу сиздин жашооңузду жеңилдеткен. Балким сизге сабак берген. Балким сизди таарынтып, сизди күчтүү адам кылган. Балким сиздин жашооңузда бир проблеманы пайда кылып, сизди кайсы бир тепкич деңгээлге бийик көтөргөн адамдарга ыраазычылык. Ошол адамдар бар үчүн, ошол адамдар сизге сабак берген үчүн, себепкер болгон үчүн сиз өзгөрүп атасыз. Ыраазычылык. Ошол үчүн сиз азыр кечириңиз. Жүрөгүңүз менен кечириңиз. Медитация кылабыз. Медитация кылабыз. Ким жүрөкчөлөрдү басып атат? Медитация кылабыз, урматтуу айымдар. Медитация кылганда жүрөкчөлөрдү баспайбыз. Көзүңүздөр жумулук, сиздер медитация практикадасыздар. Азыр баарыбыз ушул альфа режим, баарыбыз ушу поледе кылып атканда, аябай күчтүү энергетика менен кылып атканда, ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Азыр сиз жалгыз кылган жоксуздар. Азыр сиз менен чогуу 100дөй адам кылып атат. Элестетсеңиздер, сиз менен чогуу 100 адам ушул медитацияда. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Азыр баарыбыз бир энергетикалык поледебиз. Бул күчтүү практика. Сизди таарынткан адамдарга, сизге проблема, сиздин жашооңуздорду кыйындаткан адамдарга ыраазычылык билдириңиз. Ушу бизнеске ыраазычылык билдиңиздер. Сизге жума сайын кирешиге чыкканга, сиздин өзүңүздүн үстүңүздөн иштегенге, сизди күн сайын жакшы адам болгонго насип болгон, себепкер болгон ушу бизнеске ыраазычылык билдириңиз. Ушул сабакты окуп жаткан бардык катышуучуларга, спикерлерге, ар бир спикерге ыраазычылык билдириңиз. Сиздин өзгөрүүңүзгө себепкер болуп жаткан. Ушунчалык жүрөгүбүз менен ыраазычылык билдиребиз. Бардык дүйнө жүзүндөгү адамдарды кечиребиз. Бардык дүйнө жүзүндөгү адамдарды сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Просто потому что алар бар үчүн, ушул дүйнөгө келген үчүн. Бардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Жүрөгүбүз менен жаттайбыз ушул состоянияны, ыраазычылык, сүйүү состояниясын жаттайбыз. Ушул состоянияда жүрөбүз. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Медитациядан чыгабыз. Убактыбыз өтүп кетти. Негизи ар бир тема ушунчалык масштабдуу, абдан кенен. Негизи, эгерде сизде проблема бар болуп атса, значит ушул проблема сизге керек болчу. Эгерде сиздердин жашооңузда бир кырдаал пайда болсо, ушул кырдаал сиздерге керек болчу. Анткени ошол кырдаал, ошол проблема, ошол адамдар сизге ошол денеңизге керектүү эмоцияны берип жатат. Ошондуктан ошол нерседен арылам, кутулам десеңиздер, күн сайын 10 мүнөт медитация практика кылабыз. Ошол адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Сизди таарынткан, сизге проблема кылган ситуацияларга ыраазычылык билдиребиз. Ошол эмоцияны өзгөртөбүз. Ошол качан сиздин денеңиз ошол эмоцияга муктаж болбой калганда, сизде өзгөрүү пайда болуп баштайт. Качан сиз жанагы кызыл чайга муктаж болбой калганда, срочно кызыл чай ичишим керек, срочно башымды айыктырышым керек дебей калганда, эмне болуп баштайт? Өзгөрүү пайда болот. Өзгөрүү пайда болот. Ошон үчүн биз өзгөрөбүз десек, денедеги эмоцияларды өзгөртөбүз. Через медитация. Это балким музыка мененби, музыка жокпу? Эмне кылабыз? Муну күн сайын иштеш керек. Күн сайын. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Ассаламу алейкум. Ишенем, ушул сабак абдан пайдалуу болот, сиңимдүү болот. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп, иншаллах ушу 21 күндөн кийин 3-этапка
мен жаңы мен, башкача мен, күчтүү, эрктүү, ийгиликтүү мен болуп киресиздер деп ишенемин. Сиздер менен Назгүл Капарова болду. Баарыңыздарга ыраазымын. Ассаламу алейкум.